Азаттык плюста да көз иштеп жүргөндө мен ошто командировкада болдум. Сулуу Кытай кыз менен жаап койчубуз. Сурап эле коеюн деп жылаңачсыз беле. Ким бар бу жакта? Мончалык калды. Анан чүкүрү. Кухоллоху ахар. Турбанда техникалык. Авиасейлс. Арзан авиабилеттерди ылдам издөө. Свободные руки. Анан муну басып койсоңуз өзү эле тартып берет. Колуңуз мынтип кыйнабайсыз. Биз тoko айгерим болуп бактосубузда баштан өткөн деген проектисине келдик. Баштан өткөн деп YouTubeга жазсаңар эле чыгат. Өлдү да? Шаг эле чыгарып коеюн, эмне жерден мындетип туруп. Бизде отметка калыппыз. Бактында B.Askevich сенсиң, Бизге жагып атат как раз. Вот Али чүр жол айтып берип атпайбы? Кичкесе суу ичип алып, мас сыяктуу болгонбуз дегенсиң деп. Баштадыкпы? Тейлгер айтып берип, жок айтып берип ошондой окуячы. Ооба. Канча класс деле ал? 5 класс. Мен жээним бар да медет. Анан тең биз менен. Анан кийин чогуу жашайбыз. Анан анын атасынын уазы бар. Уазга кирдик. Анан биз көрүп калганбыз да чоңдорду. Уаздын жанагы эки эменин ортосунда, алдыңкы эки отургучтун ортосунда мындай ящик коюп коюшат дайыма. Анткени алай куда ошол жерге дагы адам отурат да. Алай куда ораткандачы. Анан ошол жерде коюп алып мындай чай иччү, пай иччү, бизден пай кызык да. 5 класспыз. Анан кийин суудан эме куюп келип, куруттан алып келип, кыштын күнү сырт суук, уаздын ичи деле андай жылуу эмес. Анан кийин отуруп алып пиалага, стакан эмес, башка нерсе эмес. Анткени биз пиаланы көрүп калдык. Анан пиалага куюп алып ичип, өзүбүзчө мас болдук деп образга кирип, анан типи үйгө кирип уктап калганбыз, куруттан закуска кылып. Арак, тамеки ден соолукка зыян деп бияктан чыкса керек мындай, Биз да мен 4-5 Ал арак эмес да, ал суу да. Суу пайдалуу деп. Негизи арак, тамеки ден соолукка зыян деп YouTube'да чыгып коет го мындай. Эми айтып койдуңуз да сөзүңүз эле, түшүндүк да. Кыргызстандагы интернет жана телевидение мыйзамдарын алайык, эскертип коюш керек да. Жана өлөсүң деп жазып коет го тамекилерди элечи. Өлөсүң. Бирок чек беришет. Бутуң чирип кетет депчи. Ошо сыяктуу айтып койсо болот да. 3-4 класс белек ушундай. Мен айылга көп барчумун. Мен өзүм райондун ат башында өзүм жашайм. Анан акын Айылда жашасаң айылга көп барасың деген. Мен ошондой деп атам. Албаш ачында бир айылга болуп. Ачында бир шаарга айылып. Район. Мына силерге бир чындыкты айтайын. Айт. Айылда өскөн менен шаарда өскөн балага кызга катары. Сен азыр өзүң шаарда өскөн бала катары. Котурбайсың, айтайын. Мен мындай. Соотечественник кетечи. Нейтрал эле туруп айтайын да. Жо соотечественник кетечи. Райондо өскөн балдарды айылдан өскөн десеңер аябай жардам. Алар райондун центринде борборунда өсүп койгон да. Ал айыл эмес да, ал борбор. Административдик аймактын борбору да. Аженде силердикиндей бир эле мектеп эмес айылдагыдайчы. Ай жерде 4-5 мектеп. 2 этаж же 3 этаж. 3 этаж, 4 этаж эле үйлөр бар. Кадимкидей мындай. Ал райондун борбору да. Аны ушундай райондун борборунда өскөн мен. Анан мени айылга жиберген. Ошо силер дегендей сыяктуу айылды карайсың да. Анан мен жайында мен айылга жиберишем. Чоң атамга болуп калган, чоң апамдардыкына. Анан атамдын иниси бар. Анан жаныбызда атын башка айтып койчу, Эринс деп коеюнчу. Эринс деген бир кошунабыздын баласы бар да. Анан ошол болуп, анан эме чегебиз. Тамеки. Анан дайыма эмени чегебиз. Полет бесбит. Кыкпы? Ага жетип элексиңер. Кыкты ороп алып, гейст алып чыгып, кык ороосун аябай ачып алчы. Тиминин оянды атыштырат. Болбой бирок күртөгө көрүнгүс келет да, чоңдойт, анан сарайга кирип алып чегип анан. Бир күнү тиги эме алып келди. Бул болбойт экен. Аттыңгы ушул болбойт экен, атышат экен. Мен сонун таап келдим деп анан. Жалбырактын саргарып калган, кээ бир бактар жалбырактын курап калган, шалпан чек. Ал чатыра эле күйүп кеткен да, мындайчы берки кыктагында чат боп күйүп кеткен да. Ал да тамеки болбой калды.
Анан полет деген көк полет бар болчу. 6 ай көрүп калдык биз, бирок көк полет бар болчу. Полет деп 5 фильтр да. Анан кимде акча болуп калды билбейм, ошол баладабы же мендеби, же кошуна 3 балабыз, ошол бирөөндө акча болуп калып, ошол полетти алып чындыгында жок да. Анан ал полет биз үчүн бир наркотиканын чоңундай көрүндү да. Анан биз ошону алып алып тет айылдын эң четине чыгып баратабыз, мөрзөлөрдөн ары. Анан ажемде бочкалар болот да, челектер. Газ сактачу эле же нефть сактачу эле сайыздын көлөмү ошондой. Анан ошонун ичине түштүк. Ал аябай түшүш кыйын да. Секирип бир нерсени кармап түшөсүң. Түшүп, анан полеттан бирден алдык. Ал биринчи полетубуз да эми. Кийгүздүк түшеңкебиз бар. Чексек биркинен күчтүү болот экен аларчы. Колдун төмөк болот экен. Аны чеге албайт экенсиң. Жөтөлүп ыгышып атып бирди чектик. Анан айттык, азыр муну эч жерге ката албайбыз полетти. Андан көрө ушунун баарын чегип салып кетели дедик. Канча баласың? 3 балабыз. 3 бала. 3 бала 10 штук болот ичинде. 4-нчү класс. 10, 4-5 точно билбейм. Баарын чегип атабыз, жаа баа жарашып жүрүп, чегип атабыз. Баягы же төтөн болчу. Анан чыга албай калдык. Мындай кадимкидей мастыктын биринчи эмесин 4-5 класс сездим да. Ал никотинди алмас болот. 4 бала, 3 бала, 4-нчү класс. чектик. Эми аны чала бала чектик, мынчасын чегип кеттик, мындай кылып чектик. Анан мен элес булас билем да. Бир атчан баягы мас болуп чыга албай, ал эптеп жүрсүң ал бочкенче чыга албай атсак бир матчан да келип туруп, да түтүн чыгып атканда. Эй, ким бар буякта деди. Байке, биз эле деди. Анан эмне кылып атасың дегендер атты. Тиги жазыста балам оюнда тамак чегип атасыз дебек беле. Оюндан дегел. Катуу шамал болгондон жашынып билбекенбиз. Анан чыккыла деди. Анан байке чыга албай атасыз, чыккыла деди. Тартып чыкты. Анан сен ким баласың бүт бир ойдон чыгарылган аттарды айтып атабыз. Тиген баласы экен депчи. Анан баарыбызды өпкөбүз түсүп, айылга айдап ийди. Кишкен атчан. Анан жолдо келатып, чыттанып каласың да, анан шубак жедик, баары шубадык, кийимибиз чечик, топого сүрттүк, жыттанбасын айланасыңдар келип атабыз. Анан келип үйгө күнү жатып алдык, эчтеке болгон жок. Анан эртеси тилим менен оозуң атышып жатты. Тилим кеберсип бошуп жатыр. Бачмек билген жокпу? Жок. Билген жок билем. Анан кеч көйнөп чыгып эртең эле уктап каласың. Ошокто жатсаң аркан. Жок, уктап каласың. Денеге сиңип калса керек да. Чачка деле сиңсер. Уктап атсам эле. Эме келди. Эменин баласы келди. Ошол бизди мени азгырганчы. Байкем айтып салды. Биздин тамак чеккенбиз. Баягы киши келип деди. Анан өлдү деп сен бирок менин үйүм айткан жок да. Бирдеме болуп кетип унутуп калып айткалды. Анан эмне деп айт десем, мен уктап атсам дейт. Бир 3 бала кирип кеткен дейт бочканын ичинечи. Кой кайтарып аткан дейт, киши кой кайтарып турган. Жок, 45 мүнөт жок дейт. Эми балдар ойноп атса дейт. Жок. Мындай карасам, бочкадан түтүн моңдон чыгат. Анан эртең Анан балдар өрттөнүп аткан экен да. Барсак дейт. Момда башым салсам мас болгодай чегип атты. Баягы күбөндөр айткандай, ал дагы шекер көп жеп өлүп каласың деп, өлүп баратканда токтотуп коебуз деп, анан биз дагы мас болуп калабыз деп, анан жок, мас болуп баратканда токтотуп коебуз деп атып. Эң биринчи тамеки ошондон башталган. Бирок жашоомдо тамеки чекпейм мен. Ошондо планын толтуруп. Сиз да чекпейсиз? Өпкөнүн немесин. Мен деле чекпейм. Бирок көргөнсүң да. Чеккен чегип көргөнбү? Ооба, эми баары эле чегип көрөт да. Бирок чиме? Бирок 4-нчү классымда эмес, 5-нчи классымда да мас болуп көргөн эмес. Жок, мен мисалы меники силеркиндей өтө эле мен айылда өскөн жокмун да, Бишкекте төрөлө өстүм. Анан ой, бара силер шаардык болуп кеттиңер го. Мен деле Райборбордо өскөм бир топ жыл. Анан айылга бардым, анан шаарды болдум. Жок, Райборбор мен үчүн Бишкекте төрөлө өскөн киши үчүн Райборбор менен айылдын такыр азыр айырмасы жок. Бишкек борбор эмес. Тет Аламидинде өскөнсүң да. Мен ошону көптөн бери жооп берейин деп атам. Аламидинге 10-чу классында көчүп баргам. Аламидин менен Атбаш биптир дейт. Жо, мен азыр түрктөр салган жаңы мечит бар го. Ошол жерде өскөм. Ошонун жанында жөөк жол бар жаңы. Эми жөөк жол, центральный көчө го. Кыскасы анан мындай, мен оштук болгонумда ошол бир 6 жашымда үй бүлөлүк шартка байланыштуу 1 ай жашаганбыз. Раз уж биз уят болгон ситуацияларды айтып атсак, мен дагы бир случай эсеп кеттим. Атам менен колумда жашаган 1 айдай ошто, ошол биринчи жолу ош менен таанышканым ошол болчу.
Анан көпкө чейин бир окуяны мындай такыр унута албай өзүм жемелеген бир окуялар болгон да. Атам жит чыгарып бир жолу токош жасап экөөбүз, мен дос балам бар, мен курактуу. 5-6 жашта болсом керек. Дос эместер 5-6 жашта. Дос. Жок. Ал билбейт, досум келди. Эле 5-6 жашта досун чыгарып коёйчу. Кыскасына жана жети токоч таратат Чоң ойногон дос. Анан ошонун үйүнө атам алып барып бер деп бирөөнү айтып берип атпайбы мага. Бирок эмнеге билбейм, ошол токоч ушунча алган токоч кызыктуу көрүндү, жолдо катары жеп бердим да тиги токочтучу. Анан тоголук неме эмеспи, жеп келерим, кичинекей баягы мончо. Мончалык калды жана токоч. Кичирээк отуруп, баягы четтерин тиштеп, еще тоголук кылып тиштетем да, мындай оюнда. Билбесин деп. Кичирээк кылып мындай, мен билинбей алып барам деп анан ачты байке, такылдаттым, ачты байке чыккандан атам ушундай жети токоч бышыды. Анан сизге жана токочту берейин деп. Мандай токочту ушунча калды. Анан ал да байке жакшы байке экен. Бул эмне деген жок. Атаң берейин деп уна. Рахмат деп айтты. Атама да айткан эмесмин, атам азыр көрүп калсайм. Уят болгон. Эми айтып атасың да. Ооба, көп жылдан Мен деле атам эми айтып атам, үйдөгүлөр билбейт да. Мен деле атама ишкеңиз айттыңызбы, Москва? Сууну. Жок, андан мурдагы нерсени айтайын. Мен деле атама айтпаган Көп бир нерсе нерсени азыр эфир аркылуу айтып коеюн. 1-класста мектептен качабыз дедик. Сабактан. Анан 4 бала мектептен качып, биз айылдын сыртында, тоонун ар жагында чүкүрө өсөт эле, күнгөй жерде. Эмне? Чүкүрү күнгөйдө өскөн жана ышкын сыяктуу ышкын түрү аны жейт. Чүкүрүнү билбейсиңби? Чүкүрү бүт дүйнөсүндө сатылат. Анан айтам. Европадан көрүп козум ачылган. Анан Каракожал чүкүрү. Анан ишигип чүкүргө жөнөдүк. Рюкзактар асынган, аппак көйнөк, карашы, мында ошондой болчу да. Ботинке. Анан тоодо басканда майрият. Ошентип кечке чүкүр терип жүрдүк. Анан кечке чүкүр терген жокпуз, барып чүкүр терип жүрсөк, бир чоң бала кармап алды бизди. Ошо окубай калгандай жүргөн бала окшойт. Анан кармап алып келип 1-класспыз да. Отургула мерге. Силерди азыр башыңарды жарып коеюмбу деп. Биз тиги пленне түшүп калдык да. Анан ал бизди кантип коркутуп алды айтпайбы, бизде эчтеке деген жок. Мындай ташты алды дагы. Мындай коюп туруп кол менен урду эле, тиги таш сынып калса, биз аны көрүп алып эле бүжүрөп калдык да. Анан отурабыз, тиги ар нерселерди айтат. Байкуш бала өзү көрсө азыр ойлоп көрсөм бир ал деле бир бизден 4 жаш, 5 жаш улуу бала болсо керек. Жок, мындай. Чукарак ташты мынтип сындырып, бизге кыйын болуп, анан кой кайтарып жүрүп зериксе керек. Кечке жанында отуруп, курсагыбыз ачты, ошентип салбырап чүкүрүбүздү жеди. Антип качасың. Сауктан качтыңар го. Жөн ал мугалимиң Физически кача албайсың да. Мугалимиң ташты сындыра албайт. Анан кечке. Анан келсе, эми атам үйдүн сыртында арык тазалап аткан экен да. Не болду деди. Биринчи жолу кылган кылмыш да, биринчи кылмыш. Анан кийин чүкүргө барып деп айтпайсың да. Келатсак жолдон бир бала кармап алып. Кечке тура берди. Кечке тура. Ошентип тура бердик биз дагы. Анан каяктан тиги көйнөгүң кир болот, бутуңда ылайлар сатып коет, дүргүзаң ачсаң чүкүрүнүн калдыктары. Ошол эсимде калыптыр да, кыскасы. Анан кийин университетте жүргөндө биз сабактан качтык. Бир жолу Министрдин кызын махаббат деген кино коелчу. Аябай популярдуу. Анан мен старостамын. Анан группалаштар келип, кыздар келип, Али давай эже менен сүйлөшчү. Акыркы сабакта. Азыр ушу сабакты бүтүп эле мына Министрдин кызынын махаббаты сеанс болот экен. Россия кинотеатрында барып көрүп келели деп. Анда азыркыдай оңдолгон эмес Россия кинотеатры. Мындай эски, эптеген. Анан эжеге айтып, ар жагына чыгып, бер жагына чыгып, мындай жашак, анан жакшынакай эжеле. Анан чыгып, ар нерсе деп атып, анан көндүрүп, анан келип Министрдин кызынын махаббатын көргөнбүз. Группа менен бар. Деме барго. Анан кийин тиги жарабай. Не дейт эле? Такой кийин келип атышат. Ошол Бруталдуу иштерге аралашып алып, окууда калды деген. Бруталдуу иштерге аралашып, айылга кайттым. Окуумда калдым. Бирок мен ошол Рустам Аташев режиссерду дайым айтам да. Азыркы кыргыз кереметинен кийин кыргыз тартылбай калган да киночу. Ошол жол чаап берип, кыргыз кино тартса болот экен деп анан башкалар тартып баштаган. Жок, ал тартып эле атышкан. Ал эме да, коммерциялык кинолорду популярдаштырып.
элди сахнага алып келип министрдин кызы Махаббаты деген менен элди ошол элдин баарынын эсинде биринчи көргөн биздеги курактуу адамдардын коммерциялык кыргызча сүйлөгөн кино которулбаган баягы кыргыз кереметтен кийинки кино ошо болгон. Анан ошондон кийин кинотеатрлар оңолуп, элдер кадимкидей бар баштабады, Ала тоо деле эски болчу, Октябрь деле эски болчу, Россия деле. Авиасейлс жекеткейчи сайтына кирип, ылайыктуу күндөрдө жана багытты тандап, өзүңө ыңгайлуу болгон билетти сатып ал. Авиасейлс арзан авиабилеттерди ылдам издөө. Көп эле кишиде окуя болуп туруш, окшош окуя болгондо мен таң калам да менчи. Биздин ошо район алыс да. Анан агесте жер жемиш, дарбыз дегенди дем алыш бир жайда, бир сезонда да. Биз эки эле жечүбүз. Бирөөнү атайын сатып келип жечүбүз, алма дарбызды. Ошондо 4 жолу жеген болсун, жемиш анан өрүк бар да, ошо үчүн. Бирөөнү картошкага алмашып, күзүндө КамАЗ менен алып келип жечүбүз. Анан агесте мындай алып коюп үйгө жөн алма деген жок да. Помидор да алып коюп жеп үйгө деген жок. Конокто же бир нерселер жейбиз. Бир жактан келет. Бирок конок алып келсе, конок келгенде ошо түйүп алып калат, ошону жей каласың да. Аны дагы бар. Анан 4-5 класс кез. Дагы мен 4-5 класста аябай тендеги машка ашынган да. Жылма тендек болчумун анан. Кошунан балдар атабай элебайын азыр көрсө балким. Уялышат да бирөөдөн. Анан сабактан тарап сендей болуп келди. Түштөн кийин окугансыңар да? Жок. Анан сабактан тарап келип табасың да, келип табасың. Анан рест бар бул жерде. Биз дөңдүн башында жашайбыз, ушул жакта, мектебибиз ылдый жашайт. Анан мындай канал суу өтөт. Анан ушу көпүрө салып берип койот да ушундайчы. Мындай столбаны эле жаткырып койгон мындай. Анан ушу столба менен басып өтөсүң да, каналда. Анан мындай келип рюкзактасын алып келатсак, наркы канал райондо элди аралап агып келет да. Эме келаттыр. Дарбыздын аккан жебийген эмелер келет. Пучагы келаттыр. Мындай жашыл болуп го. Жашыл агынан кичине кызыл келаттыр. Мусор эле дем ал. Күтүп турдуң я. Жок, аны укпайсың. Нарынчы мусор эмес. Анан сен күтүп турдуң да. Жок, биз барда анан агып келатат анан. Жок, ошо элестетсең ошол агып келатканын азыр келатса жейм деп элестетип. Мен идея пайда болду. Тиги бала айтты. Давай дарбыз жейбиз деди. Давай дарбыз. Кандай экен, кичине кызыл бар экен дедичи. Жейбиз деди. Анан тиги бала айтты да. Ошол столбага эле тура калып мындай суу алабыз дедим да. Мен айттым, суу албай калабыз, столбанын ылдый жагы дагы алып деп туруп эле баягы. Үстү чечип эле барып. Терип атабыз баягычы, терип. Ошондо билем да, могул дарбыз болсо, могул жер кичине кызыл болсо, бияк ак да. Агынан бери жеп, баягы жашылына жакындап калганда. Ийгилер келди дедиңер. Ал ошол көп кишиден суунун ылдый жагында да бар да башкалар. Мен андай алысыраак жерде кичине уктум. Анан дарбыз жедик, кийимдин баары суу, бирок ошого кайылсың. Анан сонун дамдуу эле ошо. Билбейм, наа унутуп калдым да анан. Бирок дарбыз жедиң да баягы агы дагы дамдуу болчу да кестечи. Мисалы, үйдө да дарбыз жегенде үйдөгүлөр эми сайызды көрүп калып агесе дарбыз жешкен. Биз болсо сайыздан кийин 2005-2000 жылдардагы балалык бизге туш келип калды, 2007-ден 2000ге чейин. Ага кезде бизде дарбыз парыз жок, анан үйдөгүлөр бар. Жеп кесип туруп, уйгыр кытып келген табак менен кытып турат. Жеп көңгөсүн агынан бери жебейп, жанагы даамдуу да бар, анан жеп үйгө барсак суу анан. Мен үйдө бизде ушундай тарбиялаган, биздин учурдачы. Жыгылып кетсең, сен жыгылып кетип бир жериңен ооругандан коркпойсуң, атаң урушкандан коркосуң да. Өлүп калсаң өлтүрөм деген дейт. Баланы ушинтип турчу да. Азыр өлсөң өлтүрөм дейт. Анан үйдө ушинтип да. Ушинтип турчу да ата-энелер бизде. Анан жыгылып кетсең, сен бутуң сыйрылып кеткени, аны мунусунан эмес, сен ушу үйдөгүлөрдүн урушунан коркосуң да. Анан бир жол көзүмгө көрүп атпай, прямо мушташып жүрдүм. Үйдөгүлөр бардым. Эмне болду көзүм дейт. Мондай карай карасам бак туруптур. Шылдады. Мондай карай калсам бак туруп. Ал ошонусу кандай анан барып, "Не суу болдуң?" Ушат дейм. Ак күйүнө өткөмөк. Сууга секирип киргенсиң да. "Не болду?" дейт. Каналдан жанагы эмеден өтүп баратсак. Тигин баласы түртүй деп менен келген бала шылталып коюп. Анын баласынан сурап турам, "Эмне сүйүң болду?" да. Тиги мен атамдын атын айтып, ошонун баласы Токо деген түртүй. Экөөбүз бирибиз шылтап алдык, бирок дарбыз жеген эсимде да. Займарашат. Анан сыйрылганда бир жериңе топурак сеп алчу эле. Тез Жок, топурак сеп анан эме. Аны жагын айтпай эле коеюн.
Кейін башқасын қылып қойшыңыз да дары болады. Андай мен де көріп қалдым. Дары болады депші. Достарға. Бірақ бетім же қолым сыйылып кетсе, үйге айтып үйге ұрышады да. Қанша жашырады деңіз? Не, деді да. Қорықтан құлап кетесің да. Құлап кетсең, өліп қалсаң не қылады лең? Өлтіремін, не өбетесің дейді. Шындан қорқып, тақыр. Мен ата-анам аябайда ұрышты емес. Бірақ жығылып кетіп, бірнәрсе қылып емеден өле қорқып жүрміз. Мысалы, чоң апам романтик болып кетті ақыр. Ақмыстан айылда жүргенде тамағым ауырғаннан қорқып келемін да мен кеше. Тамағым жеп бірдеменен ауырғанда себебі біріншіден дары бермейді, химикат депші. Екіншіден народный методтармен дарыяды, елдік дәрігердің дәрілеумен дарыяды. Ал пытка болчу да. Ошо кездеги ошондой дарылаган ата-энелер соттолуп кеткен азыр кез болсочу. Елестетті, бір еле ерменді ичирген. Жоқ, ерменді жамды болды да. Отты ыстат, ошондай ыстат болду. Анан эмени коёт. Сковородка дейт. Коёт. Ошону коёт. Мындай сковородка мындай эмес. Ага таштан тизет. Тустан себет. Пысык да. Сага эки чикти жаап туруп, кымтылап туруп, баягы суу себет. Дем алсын депчи. Дем алганда буягыңан ысык, үстүңөн ысык. Ошондой ысытып туруп, ороптуп жатат да. Эртеси айыгасың. Бирок ошол эки процесс, ошол сени дарылап аткан процесс. Лучше өлүп калган жакшы дейсиң да. Ысып, басып алган эмедет да. Ошон үчүн биз кичикесте азык калдар оорудум деп сабак бар го. Лучше оорубасаң дейсиң да, себеби пыткаға барып турасың да. Анан эми кичине болсоң жөн ооруйт да, адам деген ооруйт да. Ич судан, ич мустак судан дагы же кар жебейсиңби дагы. Ошон чоңмоң шишип кеткичи оорубайсың, себеби кар жебесең деле ооруп калган деп күлүп экөөсүң ооругат. Ал сен нарын, шишип кеткен да. Үнүң чыкпаганча айтпайсың да. Сен урушуйсуң да. Же кардан. Да кардан жебейсиңби? Мустак суу ичсең ооруйсуң да. Асабың артарып жүрүп атам го дейт да. Ошончо. Жана тамак. Сен баягыдан бери ата-энеңе жамандап отурасың. Жок, мен жалпы баягы улуу мундун эмес айтпайм, бирок бирок баардыгыбыз эле ошого түшүп калганбыз. Жакшы. Жана тамак нан деп айтып калбадык го. Меники бирок күлкүлүү окуя эмес дебейм да. Мен айтып атпаймынбы, ошо Бишкекте кичинекей кезим ошол жана мечиттин маңдайында өткөн депчи. Анан 2000-жылы бардым мен мектепке 1-класска. Анан ошол жыл эмнегедир аябай эсимде калыптыр. 1999-жылдар болуш керек, балким 5-6 жаш мектепке барганга чейинки курагым. Балким ошол кезде азыр билбейм, айылдарда силер да кошсоңор керек. Мүмкүн ошол баардыгы ошол жерде ошондой болгон, бир ачкачылык бир убакыт болгон да. Мен ошондо 5-6 жашыма туш келген экен, 6 жашымда болуш керек. Анан ачкачылык эмес анда, каатчылык. Эми ачкачылык дегенде кандай? Ачка болгондор деле. Мен бир күн эсимде, бир күн нан жок болуп отурган күнүбүз. Ошо шаарда ошентип калып калса болот экен деген мага атамдар билем да, баары тең иши бар, өзүбүздүн үйүбүз бар, бирок да мал жандыгың жок болсо ушундай турбайбы деп, жана чай, сахар таппай калган учурлар болгон. Билесиңби, нан берип турмушчу деген илгери казыр жок экен айында. Жок азыр. Анда жок болчу да. Анан мен жок, шаарда жок да. Жок, кошунадан алып келгем, ошол кичимуя кланю деп. Кошунадан кичинекей нан алып келип, анан апам кошпой эле болчу, азыр менин кийинкиним. Анан ушунча нан алып кел, анан эсимде да, апам ушунча эле бир кесе нан экен. Анан апам мага берип атат, баласына. Мен апама өтүрүп атам, боюнда бар депчи. Анан ошол нан аябай менин ошол бир жыл учурдагы мындай элдердин баарын эмеси, мындай окуясы. Кийин да көп уктум да, көпчүлүк Бишкекте деле, айылда деле кыйналган экен. Анан өзүм жеп койгонмун мындай. Аябай жаман болгом да, ошол бир нанды апама бербей жеп койдум деп. Андан 1-2 күн өткөндөн кийин эле жагдай жакшы болуп калды окшойт. Бирок азыркыга чейин кайда барбай эле, мисалы мындай нанды салып жүргөн, мындай апамды көргөнүмдө, демек баары бир биздин чоңдор жөнүндө айтып атпайлы, катчылыкты көргөн учурда ушундай болуп калган окшойт деп ойлойм да. Апама байланыштуу дагы бир окуя эле. Апам негизи аябай мындай. Апам бизде үйдө күлкүлүү. Нан сураганда Сашко өткө дейсиң. Дарбаза чыгып. Аялчы. Апам бир нан берип турсун деп бышырганда кайра берем деп. Деп турам кайра кой. Биз жагы эле жууп салбадык белек. Берке жеңкире барып көрчү деп. Апа, нан тиң жок экен. Тиңге барып келесиң барасың.
Төрөкөйкө кечээ сурап келбедиңер беле? Бизде андай эчтекте жок болчу да акыр. Сөзсүз бир кошунан мындай кырсыраак болот да. Кам Бербейт. Жок берет. Бирок бергенде да мындай сөз менен да дайым эле сурап жүрө бересиңер. Жаш балдар. Бирок сен апаң айтпайт аны. Апаң айтпайт. Айтпайт, бирок жаш балдар ушинтип айтат да. Барган. Кечээ эле келбедиң беле? Кайра барганда күйгүн бербейби? Жок. Нанды маян тиштеп барасың үйгө чейинчи. Апаң топтан бир коюп туруп конокторго бияга кирип туруп иш келип калганда өтөт да. Ошо апама байланыштуу да бир окуя эле. Мектепте окуп жүргөндө биз башка үйгө көчкөнбүз. Ал орустардын үйү экен. Анан алар аябай камдуу эмеспи. Анан уруточка деген түшүнүк. Ошондо биздин үйдө пайда болгондо биз баракчак эле даярдап койгон экен. Уруток. Анан ал силерде толтуруш керек окуялар. Анан чоң үйүбүздө уруток жок. Бирок лемянкабыз полностью уруток менен болчу да. Анан апам чоң үйдөгү светти аяп, биз өзүбүз төлөйбүз да. Жана стиральный машинабызды мындай барабанный болчу. Ысыт калып барат да. Анан светчилер келет. Ал кезде аябай көп текшерчү экен. Светчилер келет дегенде апам өчүр дейт да. Мен барып бул үйдө өчүрсөм, стиральный машина өчпөй калыптыр да. Анан апам болсо, свечи байке аябай ошондо эсимде да. Анан светиң биякта жок болуп атса, анан стиральный каяктан неме болуп атат депчи. Биз ушундай учурларга, мисалы, мен үчүн уруточкага аябай көп кармалып, анан 2 точка болчу да айыл. Аябай көп. Бирөө өкмөттүк, бирөө өзүндүк. Ошо көп тил уккам да. Таяк жегем иш. Өзүңкү мындай А4 кагазга окшогон жалтырак Кытайдын пленкасы, анан сулуу Кытай кыз менен жаап койчубуз. Ошонун сүрөтү барчы. Андай. Анан Календар. Календар, ар башка мындай. Аны кийин көрсө фотошоп менен ушундай тазартат экен бетин башка. Балким ал кыз жакшы боло жок, мындай жөн эле компьютер графика менен жасаган, бирок ишыгып ошондой кыздын сүрөтү урутоктун точкасын жаап турчу. Анан ал мезгилде элдер акча жок да. Мындай наличка жок да. Ошон үчүн эле уруток колдончу да. Азыр акча бар, 200 сом, 300 сом, 500 сом үчүн мындай жамаатты болгусу келбейт. Айылда азыр бирок дагы эле барбыш керек. Жокпу? Андай жок. Айтып атпаймынбы? Жаман бол атты болгусу келбейт да. Анан биздин Сабыр деген электрик бар эле. Мен көрдүңөрбү? Азыркыга чейин эсимде. Себеби дегенде бул бала кездеги травма да. Сабыр келди дегенде деп. Ал киши азыр мындай аксакал болуп калса керек, балким көрсө дейт да. Анан өтүгү бар эле. Дарбазанын асты ушунча ачык болчу. Анан мындай караганда, ырак караганда өтүгү таанымал эле. Дарбазаны тыкылдатканда өтүктү карайт деген. Өтүктөн билесиз. Кара, анандай кара өтүк да. Азыр мен көз алдымда турат. Анан ошол киши келгенин точно билчүбүз да, ушунча жерденчи. Анан кийин урутокту бекитип, мен биздин бекитип атканыбызды тиги Сабыр аке деле билчү дейм. Баары билчү. Баары билчү. Көрмөксө болуп койчу, светчини баары билчү. Анан бир күнү ошентип атып, биздин үйдө наглый урдагандыкын ырмачу. Эжем балдар да жашап жүрдү, анан алар бизчелик мындай тажрыйбалуу боло элек да. Тамак пышырып бир нерсе кылып атса келип калыптыр. Тырпырап анан кийин тамакты алып туруп тиги үстүн бир материал менен жаап коюп, анан кийин жылмайып тосуп алып, биякта мындай деп атса, тиягы күйүп атат. Ошондой болду. Бирок мындай эчтеке деле болгон эмес анда. Ошондой ишигип мындай кесип кетчү да. Кесип кетчү, кайрачы улоо болсун. Ошо кесип. Билем да. Көзүнө көрсөтпөй калсаң, эми алар өтө деле текшерип билет, кайра. Өтө деле текшерип эме кылмак эмес. Көзүнө көрсөтпөй чыгарбайсың, чыгарбайдың. Эгер жанагындай кармалып калса, анда кесип коет. Кесип коет же азыраак штраф салат дегендей. Ошол менимче элдер азыр миграцияга кетип 2000-жылдардын башында ошондон биздин жашообуз. Кийин биз чоңойгондо суур свет колдонбой. Биздин үйдөн кроссовка уурдалчу, атамдын же апамдын кийимдери уурдалчу, алюминий казан көпүрдөп атат. Эмелестет азыр бирөөнүн кийимин бирөө кийбей турабы? Анан аны ошону уурдап сатчу да кадимкидей. Бизде чек ара аймакта болгондуктан эме болчу да. Окоптор бар эле да, окоптор тасып койгон сайысчу. Ошол окоптордун эшиктери темир эле да. Чулуу темир, мындай калып. Ошол темирлерден бери касып темирге окуялар бакилер өткөрчүбүз да. Айылда биз мен көп кой кайтардым аябай. Койго эчкини кошуп кайтарасың, анан сөзсүз бир 100га жакын эме жоголот, эме кайтарып жүрөсүң, анан сөзсүз артынан кечке ээртип жүрсөң деле бирөө жоголот да.
Анан кийин санакка келгенде. Анан баягы айылда нары бери болуп атып жайылып жүрүп кошулат, анан айылдан издеп жөнөйсүң. Күн кирип калат. Элдер орунга отуруп, тамак ичип, чай ичип, сен болсо коюңуз деп жүрөсүң. Анан үйүнүн алдына, паланча десең, чыкпайт, кыйкырып турасың, бир убакта эшикти ачып, не? Карасаң, оозунда мындай чайнап, тамагын чайнап, зорго эринип чыгат да, не? Мынандай кулагында мынандай эни бар, мындай кой көрдүңбү десе. Жаман күйөсүң да. Шак дечет үйтүп. Сен, мына жерде бир адашкан бир эме жүрөт десе дагы, жарым мүнөт менен кирип карайсың да. Деп карап туруп атат. Анан деп дагы ошентип турат, анан же кирип кетип калат. Анан сен ачкансың да. Ал тамак жеп тип бир нерсесин чайнап коюп, анан кийин турат. Же болбосо кээде чыккысы келбей эринип, коюнун арасында башка кой болсо деле жок деп. Эртең менен карап алсың. Мен эстеп кетип атпаймынбы тиги тала десеңчи, кийинки уже замандагы эфирдичи. Нарында иштеп жүргөндө эмеден чыкчу элек го эфирге. Телефондон. Түз эфирге. 12. Анан эме Русгидроға келип, гез салабыз деп нарынга ачылды да. Саат 12 болду. Султан Жумагул Праматов 12 жазып коюп чык деди ошол жерден. Ал жер тала айыл да. Кетти учуп кетти. Бизден бир кабарчылар бирөө чалды ошо түшкө эфирде. Саламатсызбы, токтосун, кабарчыбыз турат. Эмне болду, кандай иш болду, эмне деди, канча кез салынып экен деп. Азыр бул жерде Евгений Дот, Русгидронун жетекчиси жана Алмазбек Атамбаев президент дезем эле эшек кыйкырып атат. Ал кезде азыркыдай тажрыйба болсом телефонду коюп коет элем да. Телефонду коюп барып үзүлүп кетти деп. Баягы техникалык күчтөр. Баягы эшикти карап коем берчи. Электр акырып мен деле жарышып атам. Азыр сакталды ошол эфирге. Өз сакталып алыш керек. Анан ошондой учур баягы күнү эле болду. Шаардык кеңеш Борбор шайлоо комиссиясында жыйынтык чыгарып, анан биз азыр бүгүн Азаттыкта деген түз эфир чыгарып калдык да. Видео. Анан ага видеого да түзкө чыгабыз. Анда теле да, тигиде дагы радиода. Анан Борбор шайлоо комиссиясынын алдына машина токтогонго болбойт экен. Анан биз Борбор шайлоо алдынан токтошубуз керек экен. Маалымат алып кирип, чыгып, чуркап чыгып, тиги эмеси эме болгондуктан, свет жок болгондуктан здание сыртынан алыш керек болуп калды. Анан мен машинаны ушундай токтоп туруп чыгып кеткем. Жумуштун шопуру жок болуп калып, өзүм машина менен кеткем. Чыгып кеттим. Чыгып кетип анан кечке турасың да тенчен. Мына эфир башталды деп. Токтосун бирдеме суроо башталганда, эвакуатор эвакуатор келип, эфирге чыгып атам, көзүм тигинде. Бектурга мынтип коем. Бектур мынтип коет. Биз деп коеттилер. Деп коюп, баягы бирөө штраф жазып, эшигинди чаптап атат, эшик чапташып турат, бак эшикти чаптайт туруп эвакуатор. Экран болсо тур деп көтөрүп атат. Анан аженде дагы 6 партия өтүп атпайбы Борбор шайлоо комиссиясына. 6 партия өттү. Ошто дагы баланча партия өттү, Токмокто болгон. Ошонун баарын айтышым керек. Мен соткага мынтип жазып эметип алгам. Сотканы окуйм. Эмнени окуп атканын билбейм. Мен оюмда айтам, азыр 5 мүнөттөй айтып бүтсөм муну, мындай бүтсөм, чуркап барып машинаны деп. Анан эфирге чыгып атам, таркырат мен машинам жүктөп түк. Анан эфирде бүттүк, кудай жанап бүтүп, эфир жүктөй элек да. Мен чуркап барып үлгүрүп калдым. Мен үлгүрүп калып айкеге чыгып коңуз. Не положено эмеге жерге штрафын төлөйүн, баланы төлөйүн деп. Эме жазылыптыр протокол. Протокол жазылбаса дагы байке аке жүрмүксүз да. На месте төлөйт экенсиң, бирок жана майын жеткизген, штрафтан төлөйт экенсиң. Бирок алар двойной алып кетишти, албайсыңдар. Биринкин жүктөй, жанында толтура машина турган. Ошолордун бирөөсүн жүктөп, кур кеткен жок да. Бирок сиздики бул биринчи учур эмес? Кур кеткен жок. Азаттык плюста да экөөбүз иштеп жүргөндө, мен ошто командировкада болуп, сиз студияда алып баратканда. Бириз кеткенде бириз алып бара бересиз го. Анан биз КТР студиясына тартылабыз. Тартылчубуз анда ал кезде. Бизден кийин семейный лото. Эме элдик лото. Студия элдик лото тартылат бизден кийин. Анан барсак, операторлор мынча кетип калганбы, ушинтип кеч баштады. Анан мен дагы жалгыз алып барып программанын фокусун жоготуп ийип, орто жерден пайда болуп бир сааттан ашпайт.
Анан тиги жер күтпөйт мелдей лото деген акча төлөгөн студияда. Анан бир 2 коногум калган менчи сүйлөп антип жыйынтыктап атсам мен артында декорация көтөрүп декорациялар жыйналып атат. Адам биз декорациясы кетип баратат. Жыйын эптеп жаппадык алып. Алаттык плюстеге келип барат. Ата койкеде бир вариантын жаппайт да, аны 5 жолу айтты да, астында жок эле дегенде. Самат Сарович менен биз директ фильмдерди жөнүндө точно билем. Директ фильмдер ушинтип тартылып атат. Жаш режиссерлор өздөрү тартып атат бирдеме деп билметсем. Мен билген эмесмин. Мынтип карап коет. Артында азаттык плюстеге жака жүктөп, бирөөсүн жака сүрүүбөй. Жок, бирок азыр болгондо алып барып кете бермексиң сөзү дегенде. Мына ушундай программабызды жыйынтыктайбыз, мындай декорацияларыбызды жыйнап атабыз. Жок, бирок ал кезде түшүнөт да турса, үстүнөн 56 деген түшмөк башка. Анда түшчү да. Мындайдан ошол декорацияланга дейин алып. Силер да телевизор ташып калдыңар да? Биз бир эки эле жол таштык. Бир эки эле жол. Силер көп башыңар бар экен. Өзү бизден мурда иштеген азаттык плюсчулар, ой биз андай кылдык деги бу. Силер бактылуусуңар дечи да. Анан анда силер аз ташысаңар, силер бизге караганда кыйла бактылуу экенсиңер. Азыркылар силерге караганда бактылуу. Бизде гример жок. Кийинкилер мында караганда бактылуу. Эми азаттыктын өзүнүн студиясы бар. Өзүнүн гримеру бар. Өзүнүн гримери бар, 5 метр басып кирип. Көчүрүп болчу. Бизде мындай эле. КТРде эфир дегенде жанагындай чоң 107 дюймдук телевизор бар го. Жалпак ошонун биягын мен, биягын жана Жолдошбаев кармачу оператор. Анан түбүндө мындай кийгизме бар. Аны Элиза кармачу. Ошону анан кийин хард дискти, анан шнурун Элиза көтөрчү. Пакетке салбай мындай. Ошентип алып барчубуз. Кийимдерибизди кээде кийип барчубуз, кээде ошол жактан кийип. Ошол түшкү эфир? Жок, КТРди унутуп коюнчу, отуруп эстегенде. КТР ошо азаттык плюстун ошол жакта тартылган да бизге көп эмоцияларды алып келди. Бир эсе стресс, бир эсе нерв болуп, анан жана Токойке айтып атпаймынбы мен жалгыз алып барган деп. Ошол бир 2-3 эле программасы болчу да. Мен да бир жолу Алибайке бир жака кетет. Анда биринчи Алибайке менен көрүүчүлөр үчүн алып барып баштаган. Анан Токойке менен, анан Бекзат менен Токой. Анан сиз кеткенде жалгыз алып барган эсиңизде мен жүгүн түшкөн. Мен келип ыйлап кыскасы мындай болгон. Ал кезде Алибайке кетет, анан мен бир аз жеңилирээк деп экинчи программа же үчүнчү эле программа болуш керек. Анан шоу бизнес боюнча азыркы Асхат Байке Тавалдиев келет да. Ильяс Абдразаков келет. Анан кийин аларга айтып коюшкан окшойт го. Биздин режиссерчу. Мен жалгызмын. Алып барайын деп атам, чыгып сүйлөсөм эле тиги Асхат Байке эми жүгүнүп кой дешти да. Анан жүгүндүм да, жүгүнсөм. Жок, мен жүгүн дешти. Режиссер айтты, азыр сен айтасың, мынакей эфирде азаттык плюс деп. Кулактан айтып атат тияктан. Кулактан айтып атат, азыр эфирде азаттык плюс дейсиң да. Кулактан айтышабы? Ооба. Жүгүнөсүң деди да. Ана мен ойлодум да, ушинтиш керек экен деп жүгүнсөм. Тигилер да жөн турбай Асхат Байкелер. Микрофон менен көгөрүп агар, анан кийин не дейт? Этеңиңден не дейт? Бирдемке деп калат электерин айтып атышпайбы? Анан мен ойлодум, бул нормалдуу эле окшойт, азаттык плюстун баары жүгүнүп баштаган экен деп, мындай түшүнүп эле, ошентип ойлоп анан. Ойчой азаттык плюс ошентип. Кийин бул силерге кийин керек болуп калат деп айткан да. Анан ошентип анан программаны алып барып бүттүм. Алып барып бүткөндө баары эле шылдыңдап атат. Андай көрсө эч кимде болгон эмес. Прикол экен да. Бул прикол мен анан пранк азыр. Азыркыдай пранк экен да. Анан келип анан аябай азаттык плюстун түшкү 12 эфириндеги 12-деги эфирчи. Аймакта биз көп чыктык да түшкү. Азаттыктын 12 эфиринечи. Мен кайдан чыккан жокмун ошол эфиргечи. Азаттык кайсы. Бир жол Мончадан чыктым да. Мында карасам эменде жок болчу. Ажендадачы, ажен жазып койчу эле го. Түшкөн экен Султан агай. Мында карасам эме жок да. Унутуп калган окшойт. Бирок макалам даяр. Макаламдын текстин берип коюп, агесе сайткан панжая койчу эмеспиз, мындай илип почтага берип койчубуз. Аудиосун жөнөтүп коюп, бүгүн бошсун да, кылдым. Эртең темездейм, бүгүн баняга Мончага түшүп алайын деп, анан Монча, агесе чоң Монча эмес, ушундай кичинекей 4-5 кишилик Монча. 4-5 эмес, 10 кишилик чакан Монча. Анан кирип кеттим, чыксам, мындай телефон бар эле, простушка деп койчу эле, простой. Кечке чылдырап мында карасам, курткамда. Мында карасам, ошо түшкө чыкчу экен да, 12 газ калганда чыгып турган. Токтосуң, сен унутуп калыптыр жазып койдум деп. Сен чыгат экенсиң түшкө, сеники манылы тема турбай аял укугу деп, аялдар укугу деди. Дегенде эле деп жаңылышып аткам да, азыр болсо жөнө чыгып калсың да. Мындай кылып туруп. Дедим, жок, азыр деди. 12ден кийин чалды.
Елес атасыңдар моншада таштап қойып. Сұрап эле коеюн деп жылаңа чыкты деп. Кийим жок. Кыргызчанда элге чыгып коюп отурат. Азыр феминистка урукпасын Мен бул муну эфирде. элестетип атам. Сен ошентип чыгып отурасың. Эми күлкү бүт жерде жүрө берет эмеспи? Анан биздин журналисттер иштеген жеринде эфирде күлөсүң. Бирок жашоодо мен кийин психологияны окудум да, жана аябай кайгырган жерде адамдын күлкү гормону бөлүнүп чыгып туруш керек экен да. Күнүмдүк порциясы. Анан кайгырган жерде ал чыкпайт экен да 2-3 күн. Бирок адам чыгарыш керек экен да. Ошон үчүн жанагындай жамандык болгон жерде күлүп экен да адамчы. Күлүп кетет, токтоно албай калсың, бирок Куран окуп катса, өкүрүп баратканда деп. Мен студент кезинде эсимде да. Аттарын айтпай эле аябай эме иште болчу. Ошо өкүрүп баратып эметип бирөө бирдеме деп Ескендер бирдеме дегенди бирдеме деп турмуш угуп кетти да. Анан кечке күлөт алчы. Биз жандабыз анан. Бизге билинбейт да. Анан барып өзү өкүрүп турасың мындай эркектер. Өкүрүп бая кичине былкылдап күлүп атса. Тияктагылар эми аябай кайгырып аткан. Сабыр кылса. Тиги ош деп Күлкүсү. Ошон үчүн күлкү ар жок да. Мен түз эфирге чыкканда эфирден күлүүгөндөн аябай корком. Көп болот анда. Серьезный болот эле күлүүсүң да. Анан ошо бирөө Куран окуп атканда кыргыздар шайтан азгырат деп коет, бирок ал баягы тура эмес эле эме кылып ийсе, бир күлүп ийсең, биз жолу айтып атпаймынбы, бир группалашыбыздын апасы бачып болуп, анан Куран окуп баралы деп бир топ өткөндөн кийин барып музыкальный педучилищеда музыкалийде окуган бир баланы эчтип алып атпайсызбы? Биз менен компания болуп жүрчү жана. Барып Куран окуп атабыз. Атасы биздин группалаш баласы эжеси чай кылып атат. Куран окуп алып деп баштыктарды ачып Куран окуп. Ким окуйт десе баягы петтеги бала окуйт экен. Анан ал концерттерде сол тасалдыр электрлерди дайым. Анан Курандычы Ырдап аткандай. ырдай окуйт экен, оңдойчу. На депчи. Анан мен мынтип эле тиштен отуруп калдым да. Анан бер жактагылар күлбөйдү. Анан катар келет да, дыр деген ха деп чыгыштеп күлүп отуруп Куран окуган же бала жетти да. Жетсе окуп атып туруп, токтоп туруп, күлүп деп токтоп туруп, кайрылып атып коюш керек. Ялгыз жыгылып калды, тиги үйдүн ээсинен эле чыгып. Эмне үчүн Куран окуткан эсимде жок. Бирок Куран деле бүттү, окудук жаштакай, бата кылдык. Эч кимиз эчтеке болбогондой, кайгырып кайрадан артына. Андай көп эле болот. Ким кайсы адам кандай окушун билбейсиң да. Кээде чындап эле ырдагандай окуйт да. Ырдагандай окуйт да, кыйкырып да. Оңго салпай. Анан Чөнтөккө колду салып, санынан бекем чымчып, күлбөш керек да, эримди тиштеп. Турам да, чымырап, мууларың дуулдап чыгат. А мен энем нинси айтып берди эле. Алда ушундай акыбалга түшүп болгон экен да, бирөө окуп атып. Кулхуллаху ахад. Аллаху самад деп. Ошентип өткөн да. Күлөсүң да анан кийин. ошол Ушинтип прям карайт экен. ошол Куранды, ошол шария аяттарды чынында барганда билген, кыраатын келтирип окуган кишиге бериш керек да. Эгерде ошондой окуй албасаң, көпчүлүктө мен окуйм деп жылынбаш керек. Мисалы мен ката окуп алам да, Куран билем да, бирок окубайм. Себеби мен да балким ошондой үнүм бирдеме болуп калып, бирөөнү эметпейин деп, жана сен айтып атпайбы, мага күлбөйүн деп мындай шылдыңдабайын дейсиң, бирок адам күлкүсүн тыя албайт, эмоциясы да чыгып кетет, бүт анан биян кетет да. Пыр деген. Анан сен да кичине баягы берки аркы өкүн окуппай билесиң да, күлүп атканда эмне болгондо күлбөй каласың деп карап турасың да. Жанындагы баягы бош акбалдар болот да. Алар кеткенде быр кетет, анан күлүп атып кээде чай ичип атып, күлүп атып, кызарып, татарып, бияңан бери толуп. Силерде эми эфирде деп атпайсыңарбы? Мен жаңандай күлгөн же башка нерсе эсимде жок, бирок эфирде бир нерсени билбей калып, мурда да жаңы баштап атканда. Анан азыркыга чейин уялам ошону. Ошонун баары эфирден кетип калды да.
Muratbek Бегалиев келіп қалды түскі эфирге. Анан кейін италиялық